15 күн биз күн көрбөгөн жерде жашадым да. Унканам да, оор күндөр эстегенде Кудайыма рахмат айтам, оор күндөр артта калды. Анан ошол күндөрдү эстегенде 4 бала менен келинчегим калган, ошо чет өлкөгө барып окуу билим алайын деп, жокчулук бир даже ачарчылык деп деле айтсам болот. Эмнеге дегенде ошол жокчулук маалында эми адам пендеси курсак ачат, жеш керек, ичиш керек. Сагыз саттым, курут саттым. Биздин балалык чагыбызда жана юпи деген бар эле го. Сууга салып аралаштырып банкаларга коюп ошону саттым деп, карыз болбогон, банкрот болбогон, ишкер эмес деп. Өзүм карыз 50 000 долларда жүрөм. Анан а кишинин машинасынын 23-жылкы машинасы, ошол маалда 22-жылкы машинасы, мен 23-жылы барып атам. Ушуну сүзүп алып атам да. Же тамак өтпөйт тамагыңа, же отурсаң кыжаалатсың. Анан алар баарын ошо төлөп берем эткен. Көздөн жаш аккан, артында отурасың, мусафырсың чет өлкөдө. Эптеп алдым, эптеп саттым, болду. Бул эмне болсо ошо болсун, кардарымча. Тиги кардарым эмне болсо ошо болсун, же партнерым. Мен жашасам болду деген, бул бизнес эмес, бул алып сатуу. Саламатсызбы кадырман көрүүчү, Тегирмен подкаст көрсөтүүсүн баштайт, амансыздарбы? Бүгүн биздин студияда конокто ишкер, бизнесмен, ошол эле учурда активист деп айтсак болот. Тулпар автосалонунун негиздөөчүсү Урмат Мергеналиев бүгүн бизде конокто. Бүгүн сиздер менен бизнес туурасында, ошол эле учурда мына ушул бүгүнкү коногубузду инсан катарында ачууга аракет жасайбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Дегенде ыраазычылык билдирем убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Эми Урмат Мергеналиевди сиз кантип тааныштырасыз? Мергеналиев Урмат Асылбекович атамдын аты. Жөнөкөй инсан катары эле ошо кыргыз жеринен, кыргыз элинин арасынан чыккан бир пенде катары деле тааныштыра алам. Анан эми биз сизди бизнесмен катарында таанып билип жүрөбүз. Кантип, качан бул тармакка келип калдыңыз? Баягы балалык кезиңизде эле бизнесмен болом деген амбицияңыз бар беле деген? Жакшы суроо болду, жакшы сурооңуз. Бул балалык кезден туура эле кичинекейибизден бери соодага аралашып жүрдүк. Анан ошол ар кайсы соода тармагын баштан өткөрдүк. Жокчулук, барчылык деген күндөрдү. Анан ар бир соода тармагында жүргөн ишкердин бул эң чоң максаты. Ошо чоң бир иш баштап, ошол ишти жакшы негиздеп, анан бир кызматымды көргөзсөм деген. Анан адегенде эле баягы бизнесмен болуп кеткен жоксуз да. Бардык бизнес кичине майда нерседен башталат го. Башында эмнеден баштадыңыз? Эми башынан айтсак, эми 7 жаштан баштап биз ошо 90-чы союз кулагандан кийин жокчулук бир даже ачарчылык деп деле айтсам болот. Эмнеге дегенде ошол жокчулук маалында эми адам пендеси курсак ачат, жеш керек, ичиш керек дегендей. Анан ошол Дордойдо 90-жылы, ошо 93-жылы биринчи барып кичинекей кезибизде ошол базарда аралашып эле, ошо Дордой базарында эмне болсо кичинекей кезибизден 7 жашыман 14-15 жашка чейин Дордойдо эле аралаштык. Аякта болгон ушундай кичинекей соода кылып турган азыркы биз барсак деле ностальгия болом. Балдарды, ошо кыздарды көрүп алып, сезон менен соода кылып аттык. Кышында, жайында, каникулга чыкканда, бош убактыбызда дегендей. Аякта ошо тачка болсо тачкасын, жүк болсо жүгүн. Баштан эме көп өттү. Ошол кыялдардын баары буюрса акырын орундалды деп айтсам жаңылышпайм. Көпчүлүк бизнесмендер айтып калат, адегенде ошол мен кичинекей балалык чагымда сагыз саттым, курут саттым. Биздин балалык чагыбызда жана юпи деген бар эле го. Сууга салып аралаштырып банкаларга коюп ошону саттым деп, баягы майда нерселерди саткандан баштап баягы ошентип отуруп мен бизнеске келдим деп айтат. Анан сиз дагы балалык чагыңызда ошентип баягы колго илинер майда нерселерди сатып баштаган экенсиз. Анан кантип чоң бизнеске аралашып калдыңыз? Чоң бизнеске аралашканыбыз себеби 2006-дан бери ушул 2000 эң биринчи машина алган убактыбыз 2005-2006 мына 20 жыл болуп калды. Ошол бойго жетип биринчи машинабызды алганда байкем менен ошол машинаны алып, жазап, эркектердин кыялы го, жакшы жазап, анын басычыкта сатып, ошондон бери мына 20 жыл болду. Ушул машина жагында алып, сатып, жазап,
мен бир эң дүйнөмдөгү мындай хоббим болду да, аябай жүрөгүмө жаккан иш болду да. Ошондон бери 20 жылдын аркасына аркалап келдик. Ага чейин ошол сооданы жеке кылып жүрдүк. Азыркы айтканда ошол базарда машина алып сатып деп. Анан 2 жылдан бери Кудайдын кулагы сүйүнсүн, чоң компаниялардын бирине айландык буюрса өзүбүздүн. Жакшы бир нече балдар кыздарыбыз менен азыркы ошо Тулпар автосалонун негиздедик. Эмне үчүн дал ошол авто тармагын тандап алдыңыз? Эмнеге дегенде, ушул 2005 жылдан баштап азыркы жылга чейин эсептегенде көп жумушту аркаладык. Мамлекеттик жумушка бардык, аякта иштедик. Эме дагы андан тышкары көп саясий иштер менен да аралаштык. Бирөөнүн колунда, жакшы адамдардын колунда да иштедик, жаш болуп, опыт алганча деп. Анан өйдө болдой болот ар кайсы жерде. Бирок ошол кандай болбосун, бул менин экинчи тармактагы ошол машина алып, машина саткан экинчи тармактагы жумушум эле да. Анан кандай бөлөк жумуштар өйдө болдой болбосун, бирок ошол машинам токтогон жок да. Ошон менен анан ушу 20 жылдык, 18 жылдык эмгегибиз, андан 18 жылдан кийин мына 2 жылдан бери ушул тармакты жакшы деңгээлде алып баруу максатында ушуга азыр Кудай буйрса жетип отурабыз. Эми мамлекеттик кызматкер дагы болуп иштедиңиз, анан акимдин орун басары болуп турсуз, жардамчысы то есть да. Анан эми сиздин мамлекеттик кызматкер болгон учуруңузга кайра баралы, качан, кантип, кайсыл жерлерде мамлекеттик кызматкер болдуңуз? Биз мамлекеттик кызматкер болгондо ошо эң биринчи биздин шаардык кеңештин депутаттарыбыз бар болчу. Ошо депутаттардын жардамчысы болуп жүрдүк шаардык кеңеште. Андан кийин Ысык Ата районунун акими болгон 20-жылдары ошол биздин акимибиздин дагы аттарын атабай эле кетейин эми. Ал акимибиздин жардамчысы болдук. Ал жерге жакшы кызмат көргөздүк. Андан кийин жогорку кеңештин депутаттары болду. Ал кишилердин да жардамчысы болуп жанында жүргөн күндөрүбүз бар. Анан ошонун алкагында ошол бул соодабызды да токтотпой, мамлекетке дагы колубуздан келген маяны албай, азыркы сөз менен айтканда зарплата, өзүбүздүн кызматыбызды, жардамыбызды кылып келдик. Анан 2021 жылы депутаттарды шайлоодо Ыйман Нуру партиясынан сиз дагы катышкан экенсиз. Ооба, катышканбыз. Бул жөнүндө сурайын. 2021 Нуржигит Кадырбеков анда ошол убакта фракция партиянын лидери катары ошондо Аскар Күрүчбеков деген жакшы инибиз бар. Ошол инибиз жакшы ошо идеясы жакшы жүргөн кадыр барктуу жаштарды чогултту. Ыйман Нуру партиясына келип ошол шаардык кеңешке катышалы деп. Катыштык, жаман эмес. Эң биринчи биздин тажрыйба ошол жерден өттү. Ошо партиянын ичинен бизге партиядан эме коюлат, талап коюлат. Ушу талаптардын баарын аткарып ошо биринчи орунга чыкканбыз. Анан ошол шайлоонун өзүнүн ошол убакта болгон эмелер, кемчиликтери болгон. Ошону менен ал маалда шайлоону жокко чыгарып, анан кайра шайлоо болмок шаардык кеңеште. Ошону менен ошол убакта көп тажрыйба алдык. Андан кийин ошо Ыйман Нурунун жогорку кеңешке барган Ыйман Нуру фракциясынын өкүлү болуп жүрдүк. Анан эми быйылкы шайлоодо жоксуз, катышкан жоксуз. Анан саясаттан биротоло кетейин деп чечтиңизби? Анткени саясатка аралашып баштап эле анан кайра жок болду, катышпайм деген чечим чыгарган окшойсуз. Ооба, мен саясатта көп нерсе өттү, көп баштан өттү. Жакшысын көрдүк, жаманын көрдүк, жеңилин көрдүк, оорун көрдүк дегендей. Анан бул саясаттан кеткен чечимди кабыл алгам. Неге дегенде ошол саясатка барбай деле мамлекетке, жериңе, элиңе өзүң ошо туура багытты тандап, соода тармагын тандаганбыз. Ошо азыр бизнесмендердин катарында сооданы тандап, анан ошол мамлекеттин эле креслосын же мандатын алып эле мен кызмат кылам деген ойдон алыс болуп, азыр салыштырсам, азыркы абалда биз мамлекеттик кызматкер болбой туруп көп жакшы иштерди алып барып атабыз, салымыбызды кошуп келатабыз да. Анан мага ушул азыр жакты. Шынында айтсам, ушул жүрөгүмө жакты. Ошол соода тармагын аркалап, анан өзүбүздүн элибизге, жерибизге
мамлекетибизге кошкон салым мага аябай азыр ынады жүрөгүмө. Ошол жакты, ошол багытты азыр тандадым. Саясатта же болбосо ошол жогорку кеңеште депутат болууда сөзсүз баягы сенин ар бир жасаган кыймыл аракетиң, ишиң элдин көзөмөлүндө болот. Туура жасайсыңбы, ката жасайсыңбы? Элге бир туруп жакшы көрүнсөң, бир чети эл сени жаман көрөт. Кайсыл бир нерсени баягы трибунада туура эмес айтып алышың мүмкүн, же болбосо трибунада элдин көйгөйүн көтөрүп атканда маанилүү делбеген көйгөйлөрдү көтөрүп алышың мүмкүн. Тескерисинче сиз азыр өзүңүз каалаган жакшылык ишти бирөөгө жасагыңыз келсе, жасаганга сизде мүмкүнчүлүк бар. Анан эл өкүлү болбой деле мен баягы элге кызмат кылсам болот экен да деген тыянакка келген экенсиз. Ооба, эмнеге дегенде ал тыянакка келген себебим депутаттар алмашып атат. Ар кандай депутат болот экен, ал депутаттар менен да иштейт. Бирок биздин ушул Свердловский райондо төрөлүп өскөнүбүзгө байланыштуу, мен Свердлов району менен өтө мындай тыгыз байланышта биздин шаардык кеңеш депутаттары менен, ошо акимият менен, биздин МТУ менен, мэрия менен тыгыз иштерди алып барганга аракет кылам, жана жогорку кеңеште биздин ошол районубуздан өткөн депутаттар менен. Анан ошол сиз айткандай эле ошол мандатта же бизден да кыйын, бизден да билимдүү, бизден да ошол тажрыйба алган депутаттарыбыз бар да биздин райондо. Анан аларга дагы элди бөлүп жарбай, анан ошо өзүңдүн жеке кызыкчылыгың болсо, мамлекеттик кызыкчылык же элдин кызыкчылыгын койбосоң, аяка барыштын деле кажети жок экендиги мен таянакка келдим. Неге дегенде, ошол маселелериң болсо, бизден да күчтүү инсандар, азыркы депутаттарыбыздын бири Жумабек Мамытбаевич Салымбеков. А киши мынакей канча жылдан бери чогуу иш алып барып келатабыз, бизде болгон маселелерди көтөрүп, элдер менен чогулушуудан. Анан а кишилердин кыйын деш керек да. Мен үчүн а киши өтө кыйын инсандардын бири. Көптөгөн жумуштарды, көптөгөн кызматтарды, көптөгөн жардамдарды биздин районго ошол киши, ошол канча деген мындай критика болду, а кишиге канча деген жалпы ушул Дордойго, базарына жана башка критикалар болду. Андан дагы катуу мына жаңы болгон жаңылыктарды көрүп атпайлыбы? Бир эле депутаттын 135 мамлекеттен алып койгон мүлктөрү дегендер сыяктуулардычы. Анан алардын баарын көрсөң, баарыбыз пендебиз, пенденин кемчилиги болот дегендей. Ошол болгон маселени мен дагы ошо алдыга коюп, кайсы депутатка тиешелүү маселе болсо, кимге, балким жаштарга кайрылгым келет. Мисалы Ерулан Көкүлөв же Болот Ибрагимов деген сыяктуу биздин жаштарга, балким мен ошол маселем улууларга тиешелүү, мисалы тажрыйбасы бар. Ошолор менен тегиз байланышта иштегеним жакшы экен. Маселелерим болсо аларга кайрылып, эл аркылуу кайрылып маселелерди чечкен жеңилирээк болот экен деген таянакка келгем. Неге дегенде, биринчи элдик курултайда ошол президентибиз Садыр Нуркожоевич элдик курултайдын делегаттарын тандаганда жана бийлик менен ошо элдин ортосунда ошо делегаттар маселелерди көтөргүлө. Бийликке болобу, депутаттарга болобу, президентке чейин жеткиргиле, жергиликтүү бийликке жеткиргиле деп мандатты делегаттардын мандатын мен биринчи алгандан кийин ошол көп жакшы иштерди биздин районубуз үчүн депутаттарыбыз менен да, жергиликтүү бийликтер менен да аткардык да. Шүгүр, абдан жакшы да. Анан негизи эл арасында сөз бар да, депутаттыкка көпчүлүк учурда бизнесин коргоо үчүн барат деп. Сизде мындай болгон жок беле? Жок, мен ал маалда бул айтылганы абдан туура. Неге дегенде, мына азыркы аякы ушул жанагы фамилияларды укканда таң калдык. Мынакей азыркы камалуулар болду, буга чейин жана фамилияларын деле айтпай коелоюн, анан таарынып эметип да жүрбөсүн. Эми а кишилер камалып кетти. 100дөн ашык өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн мамлекеттен алынган жерлерди иштетип жана башка. Анан ага анча байлыкты айланайын билбейм мен, каягына эметет. Кудай мен бир курсак бериптир, эки көз, бир кулак дегендей эле. Анан эми анча байлыкты алып, анан аны коргош үчүн эле барды да. Аны баары эле түшүнүп атат да. А мен ал маалда эми андай бизнесим жок болчу. Андай маалда бизнес тиги бизнесимди коргой турган бир чоң мамлекеттен алып, анан эми аны жаба тургандай бизнесим жок болчу. Биз жаштар Иман Нуру партиясында идея, ушу мамлекетке кызмат кылалы, жаштарды көтөрөлү, ошол жаштарга жетпей аткан бир маселе болсо, ошолорду шаардык кеңеште же жогорку кеңеште үндөрүн жеткирели бийлик өкүлдөрүнө.
деген максатыбыз менен эле чыкканбыз. Эч кандай ал малда байлыгыбызды чоң масштабка чыга элек болчу. Ал чоң масштабка чыга элек болчубуз. Эми буюрса бирок чыгып калдык. Бирок азыр эми бизнесимди коргойт элем деп кайра ошол максатка мындай эч бир аралашкым келбейт. Анан эми сиз айтып калдыңыз, мен баягы эл өкүлү болбосом дагы өз жардамымды керектүү инсандарга берип келатам деп. Анан мен дагы сизди социалдык тармактар аркылуу активист катарында көрүп билип жүрөм. Анан баягы жашоосунан кыйналган инсандарга жардам берип, колдоо көрсөткөн баягы ишкерлердин катарындасыз. Анан мисалы балким сиз бир жардам бергениңизди көрүп бизде бар да кайра жардам сурай бергендерчи. Анан кантип тандап аласыздар, кимдерге жардам бергиңиз келет, кандай инсандарга? Эң биринчи ушул мен сиз айткандай активист болуп жүргөнүбүзгө 2010-жылдан бери активист болуп жүрөбүз. Районубузга ошол Ош базардан баштагы эле азыркы мынакей стихийная торговля деп катуу чара муниципальный инспекцияга күрөшүп атпайбы. 2012 мага азыр а кишинин көзү өтүп кетти. Марат Аманкулов деген киши ошол Ош базарда ошол стихийный торговля боюнча жанагындай аябай көп маселелер болгон. Ошол маалда биз ошол тарапта иштечүк. Анан ошондо эле ыраазычылык кат менен бизге кайрылып берген Марат Аманкулов. Ошондо эле ошол стихийный торговля боюнча деп көп маселелерди көтөрүп, ошол жерде алар менен урушуп талашып чоң бир мафия болчу. Азыр аябай жакшы иштерди алып барып атышат азыр. Эмнеге дегенде заман өзгөрүп атат дегендей. Анан жардам берген боюнча ошол 10-жылдан баштап баштадык жардамыбызды. Ошол бул эми жардамды ниетиң баарына жардам бергим келет экен. Колуңан келсе, Кудайым берсе, баарына ар бирөөнү жашоосун тим эле оңоп салгың келет экен. Бирок эми ошол жардамга муктаж адамдарыбыз чынында абдан көп болуп атат да. Баарына каражатыбыз да, убакыт саатыбыз да кээ бирде жетпей калат. Бирок ошонун арасынан дагы эми көрүп ошол жүрөгүңө мындай ынанган, ушул жардамга муктаж экен, кой барып берейин дегендер арасында бар. Анан сиз айткандай кайра сурагандар дагы бар. Анан эми аларга дагы айтып, эми биз бир бердик, колубуздан келген берип турабыз. Биз мисалы азыр өзүбүздүн каражаттан айына мына чет өлкөдө жаш инибиз бар, өзүбүздүн кызматкердин иниси. Айына 5000 сомдон бөлүп берип турам да. Студентпи? Жок, ал киши ушул Россия мамлекетинде жаштарыбыз ошо чет өлкөгө жакшы жашоону тандап алабыз деген менен кетип камалып отурат да. Анан айына 5000 бөлүп турам. Ушу кичине болсо дагы ал биздин кызматкер. Анан айтам ошондой, Кудайым кайсы жерге ниетиңди койсоң, ырыскысын ушул жактан берип коет депчи. Эми мисалы жаштарыбыз ошол чет өлкөгө келип жанагындай туура эмес бир жумушка же кичинекей акчага алданып, мынакей эркинен 8 жыл азыр эркинен ажыратылды да. Экинчи үй бүлөбүз бар, өзүбүздүн кызматкерибиз. Өткөндө да чыкты, көрсөңүздөр керек. Айына 10 000 сомдон бөлүп берип турабыз. Ошо 7 баланын 7-чи баласы ошо аутизм оорусу менен ооруткан. Айына киши көрүп турабыз. Андан тышкары өзүбүз ошол тамак аш, жанагы ошол унаалар менен жардам берип, андан эми мына азыр жаратылышка, спортко, маданиятка колубуздан келген өзүбүздүн шартыбызга жараша берип турабыз. Анан элдерибизге да айтабыз, эми таарынбаңыздар, кээбиркилер жаман көрөт, кээбиркилер сөгөт. Кээбиркилер сен мага деп мен одолжение кылышат да, мындай сен мага кылып койбойсуң, сен мынтип атпайсың, тинтип атпайсың. Биз дагы ушундай оорчулук күндөрдөн өткөнбүз. Мен иштеп жүргөн убакта мына балдарым билет, көбү таанам билет. Мен деле мына 3 жыл мурун таксовать этип, туура ушул финансылык убакыт саатыңды грамматика түрүндө жазып, ошону туура бөлүштүрсөң, мен деле ушул таксовать этип, бүгүнкү эртең менен 9-тан 7-ге чейин мен телефон аксессуар сатайын. 7-ден саат 12-ге чейин 3-4 саатта 2000 сомдон таксовать этип, ушул карыздарым мен айына 158 000 карызга кирип кеткенде, ушуну 5 жыл төлөдүм да. 5 жыл төлөп келдик. Ошол маалда мисалы азыркы эми жардам мен деле тияктан бияктан сурап турмун. Өзүбүз эле талпынып билим алайын, соода кылайын, эми бул абалдан чыгайын деген эле оор күндөрдү башыман өткөн да. Ошон үчүн кимиси кайрылып өткөндө айтам, орустар айткандай, мен ошону түшүндүм. Никто никому не обязан. Даже жакын адамдарыңа. Сенде болуп турса берет экенсиң, колуңан келген. Болбой турса, эми ал адамдар дагы сурап, ала калгандай жардам берейинби деген күндөрдө эле мындай өткөн, мындай таарынч болгон эмес да. Бирок жана билимдин артынан 3 окуу жайды бүттүм. Тарыхчыга биринчи кесибим, анан юридикалык факультетин бүттүм, анан эконом факультетин бүттүм. Ошол билимдин артынан азыр мен түшүнгөнүм ошол эң биринчиси туура
сабаттуу ошо тыйын жагына, соода жагына жана ошол тыйынды кармоо жагына азыркы замандын талабы менен көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен да. Анан эми кайрымдуулук иште, соопчулук иште муктаж адамды алыс жактан издебей, жакындарыңдан башта, жаныңдагылардан башта дейт. Сиз мына ушул нерсени жасап баягы кызматкерлериңизден баштап, андан кийин дагы муктаж адамдарга жардам берет экенсиз. Анан жардам берүүдө баягы кимдир бирөөгө сенин жакшылыгың тийсе, жан дүйнөң кубанып жыргап калат эмеспи? Анан менин суроом төмөнкүчө да, азыр сиз айтып өттүңүз, карызга батып калгам деп. Жанан ишкерлер менен сүйлөшсөң баары эле айтат, банкрот болгонун айтат, карызга түшкөнүн айтат. Карыз болбогон, банкрот болбогон ишкер эмес деп. Мен карызга кирип кеткен себеби бул эң түздөн түз мына азыркы анализ жасап, өзүбүзгө анализ жасайбыз да биз. Бир күндө эмне болду, бир айда эмне болду, бир жылда эмне болду, мына акыркы 5 жылда кандай анализ жасап. Бул карызга батып кеткен себеби эң биринчи ушул бизнес тармагын тыйынды туура эмес бөлүштүрүү. Туура. Мен ошол убакта мен айтат элем, баарын ар бир нерсенин мындай чеги болот да. Мен убагында $45,000, андан кийин аны кошулуп $54,000 чейин кирип кеткем. 3 жыл мурун эле $54,000 кирдим. Ошону туура эмес, ошо акча каражаттын билимсиздигимдин айынан ошого кирдим. Андан кийин ошого киргенден мен катачылыгымды өзүм издеп, анан ошол тармакта дагы ошол билимге, мынакей Казакстанга чейин биздин Талгат Саканович, мен айтып кетем, ар дайым бул кишиге мен ыраазымын. Эмнеге дегенде, мындай күчтүү инсандар менен жүрсөң, биз Казакстанга окууга барганда өзүм карыз $50,000 жүрөм, анан а кишинин машинасынын 23-жылкы машинасы, ошол маалда 22-жылкы машинасы, мен 23-жылы барып атам, ушуну сүзүп алып атам да. Анан сүзүп алып, эмне кыларын билбейм, жаңы окууга келсем төлөгөнүм $5,000, жолдо баары 4 бала болчук, баары аман эсен. Анан Талгат Саканович келип калды, мен кетейин, Талгат Саканович кетишип коңуз, ошондой болуп калды, эми бул кырсык экен, бирок төлөп берем мен дегенде, ошондой күчтүү инсан мага бир күчтүү мотивация берди. Сен келдиңби, мен командама кошулдуңбу, артка жол жок. Ушул күндөн баштап бүткөнгө чейин окуубуз аягына чейин барышың керек, урмат. Бул машина баарыңар аман эсенсиңер, аман эсенбиз, болду, артка отур дагы бара бер биз менен деди да. 11 казак окуучу, мен Кыргызстандан биринчи бардым да. Анан мени ошол Юрий Гагарин деп койгондо, первый полет ты совершил чет өлкөгө депчи. У нас первый биздин окуубузда эң биринчи чет өлкөлүк жаран келди деп сүйүнүп калган да. Анан ошондо же тамак өтпөйт тамагыңа, же отурсаң кыжаалатсың. Анан алар баарын ошо төлөп берем эткен. Көздөн жаш аккан, артында отурасың, мусапырсың чет өлкөдө. Анан ошентип барып, анан кийин ошо Талгат Саканович устазым айтты, эчтеке болбойт, бул акча $18,000 кетиптир ремонтуна. Башыңды оорутпа, сен билим алышың керек. Мен көрүп турам, сен жакшы адам катары, ошон үчүн эч жакка кетпейсиң, болду. Биякта үй бүлөмдү таштагам, келинчегиме да рахмат. Үй бүлө деген жеңил бир кура турган эмес, кандай десем, иш эмес. Келинчегим 4 бала менен калып, колдоп, азыркыга чейин колдоп келет. Анан мен ошол тапкан пайдамдын баары негизи ошол келинчегиме эле арнайм да, үй бүлөгө арнайм, бала бакырама, энеме, бир туугандарга колдон келген жардам берип турам. Мен чынды айтам, эгерде ошо эметип калам, ошо күндөрдү эстегенде эметесиң да, кыйын муңканам да, оор күндөр эстегенде Кудайыма рахмат айтам, оор күндөр артта калды. Анан ошол күндөрдү эстегенде 4 бала менен келинчегим калган, ошо чет өлкөгө барып окуу, билим алайын деп. Ошол эмнени түшүндүм? Ак эмгегиңди, талыкпаган эмгегиңди Кудайым талаага таштабайт экен. Ошонун үзүнүн берет экен. Эң сиз айткан суроодо бул кайрымдуулук, бул орустарча айтат элем, бул формула успеха экен. Бул ошол кайрымдуулук байлыгыңдын, өзүңдүн кадыр баркыңдын эмес экен, түп тамыр экен. Анан көп эле ойлойт, мындай жардам берсең акча алай же жок. Бул эртең мененки эле жолукканда жылуу сөз, бирөөгө жылуу мамиле, бирөөгө жакшылык, мындай каалоо ниет. Колуңан келсе бир чай ушундай, колуңан келсе бир кичинекей мындай пирожный алып, көңүлүн ал акыбалын сурап кой деген эле нерсе. Ошол учурда эгерде устазыңыз сизге акчаны төлөп бер десе, сиз балким азыр бүгүнкү ийгиликке жетүү кыйын болмок, анткени өзүңүз карыздасыз. Анан анысыңыз келгенсе дагы акча кетирип окууга бардыңыз, кырсык болуп атат,
окууга барганда да $5000 төлөш жеңил болгон эмес. Ал маалда ошо өзүбүз да кичине кыйналып жүргөн маал болчу. $5000 $1000 иним алып берди, ошо кредит кылып, байке барып келиңиз деп. $2000 турган машинам жеп өтпөйт, аны айла жок, ошол маалда ломбардка койгонго туура келди. Акча срочно келип калды. 1-2 күн болбосо жетишпей каласыңар, орун жок болуп калат деди да, биз броюн кармап турабыз деп. Анан $1000 бир дос балам берди. Ошо Эмил деген дос балам, ошо $1000 мен түшүндүрсөм мейли досум бар окуп кел эгер эметип атсаң деп. Ошентип анан кийин энем берди, ошо майда чүйдө тамак ашын өз энеме да бир кичинекей магазин ачып берем өтүп калдым. Кетип баратканда каражатта кыргыз намустуу болот экен. Жөн барбайын, мен кыялым Сайдмурат Раджапович Давлатов менен жолугуу болчу. Бул маалда Тажикстан менен Кыргызстан урушуп атып, а кишилерге гражданство болгондон кийин киргизбей алган. Мен а киши Алматыда экен, менин устазымдын устазы, Талат Сакаштын устазы. Ошо максат коюп анан ошо аяккы тыйындарымды чогултуп, барып ошо казак балдардын окууда жүргөн балдардын санын алып, мугалимдеримдин санын алып, анан Дордойго барып, баарын ошо кичинекей белектерден алып барып, менин Instagram баракчамда бар, ыраазычылыгымды айтып, ошол жерден мынакей кыялым орундады деп, Талгат Саканч мынакей сенин кыялың ушул киши менен жолугуш керек беле деп. Ал кишилер бизге кыялда алыс жакта жүргөнүмө аябай мындай чоң бир инсандар өтөт, өтө чоң 60 миллионерди тарбиялаган инсан. Анан барып ошол жерде чогуу отуруп тамак ичкенде, ошондо жана мен кыйналып жүргөн абалдагы ошол эң биринчи биякта болот экен, мээде болот экен. Проблеманын баары өзүдө экен. Эмнеге дегенде, менин проблемам акча, каражат, ошонун баары мурун болсо, андан кийин Кудай таалам ошондой сыноо берип койду. Ошондой сыноо бергенде, оказывается, ошонун жана тыйын каражаттан баары бул проблема эмес экендигимде сыноо бергенде, ошол сыноодо отуруп 15 күндөй биздин аны мен айткандан уялбайм эч качан, эркиндигибизден мурунку бийликтин өкүлдөрүнүн азыр чыгып атат, буюрса ал ишти дагы азыр алып барабыз. 15 күн биз күн көрбөгөн жерде жашадым да. Анан ошондо адам могу макал лакап каяктан келет экен, адамдын башынан өткөн нерсе. Ошондо айткам, Кудайым, мен буга чейинки проблема эмес. Күн көрбөгөн күндөн Кудайым сактасын деп мен айткам да. Ошол күндөрдү эстесем, элестетсеңиз көрүп турасыз, күн каяктан чыкты, каяктан кирди. Анан ошол дем алыш үчүн, орустар айткандай свежий воздух, таза аба менен дем алыш үчүн сен убакыт саатыңды бөлүп берип койгондо 40 мүнөткөчү чыгасың, 40 мүнөт дем аласың, анда да күндү көрбөйсүң. Эң чоң бакыт мен ошондо түшүндүм, бул сенин эркиндигиң экен. Эң чоң бакыттын бири деп айтсам болот. Эң биринчи талашсыз ден соолук. Ал туура, андан тарс. Бирок андан да тышкары ошол эркиндигиң жок болсо, ошондой багыттарды, ошондой алда койгон максаттарды ишке алып барыш үчүн эркиндигиң жок болсо, бул өтө чоң адамдын жашоосунда болгон оорчулук күн деп айта алам да. Ошон үчүн шүгүр деш керек да. Ушул кенен басып, убагында каалаган маалыңда чай ичсең дагы, дем алсаң дагы, бирөө менен жолугуп, өз эркиндигиң менен өзүң сен пайдалана алсаң, бул чоң бакыттын бири. Азыр сиз ушул ийгиликке жеткенге чейинки жолуңуздагы баягы чыйыр жолдорду, кыйналган күндөрдү, оор салмактуу учурларды эскерип жатасыз да. Бир чети мукактанып атасыз, бир чети ыйлагыңыз келет, анткени ал сиздин башыңыздан өткөн окуя, ошол учур болгон. Анан бир чети сизди колдогон адамдар да болуптур, жакындарыңыз, анткени эң оболу сенин башыңа кыйын күн түшкөндө сени колдой турган адамдар бар болушу керек го. Ооба, мен бул боюнча оор эң биринчи оор күндөрдө ал нерсени эч ким менен салыштыра албайбыз. Энекен, балам, сабыр кыл, баары болот. Энем да соодада, кичине болсо да соодасында ошол өзүнө бир дүкөн ачып берип, ошол азык түлүк сатат. Ошол маалда бизде энебиз дагы колдоп жүрдү, бул күндөрдө өтөт деп. Андан кийин өзүң бир туугандар экен, жана айтып кеткенде ошо иним келип $1000 өзү кредит алып берип, байке окуп келиңизчи, болот, мен сизге ишенем деп. Андан тышкары ошо жора жолдошторуң экен, жакын жора жолдошуң туура түшүнүп колдоп келген адамдар болот экен. Анан ошонун арасында дагы колунда жок болсо дагы ушул көңүл аябай кымбат нерсе экен. Колунда жок, шарты жок болуп турса да, бирок ошондой оор абалда болуп турган кезде досторуң, жакындарың, туугандарың келип көңүл айтып, белди бекем бу,
Сен эркексиң, алдыда да чоң, мындан да сыноолор болот. Ага кандай туруштук бересиң? Сен дегенде ошол адамдарга мен тереңирээк ачык билдирет. Бирок ошол эле учурдачы сенин башыңа кайгы түшкөндө кээ бир досторуңдун, жакындарыңдын ким экенин билесиң го. Сенин артыңан сөз кылат, туура эмес маалыматтарды айтат, же болбосо өзүңө келип туруп эле баягы сен күтпөгөн сөздөрдү айтат. Ооба. Ал колуңда жок болгондо деле эмес, мен азыркы абалымда колумда кичине Кудайга шүгүр карыздарды, эмелерибизди жап бүткөндөн кийин, аманаттарыбызды колуңда бор кичине болуп кеткенде дагы сөздөр жакындарың айтып баштайт экен да. Чалып баштайт экен, жазып баштайт экен, үн бизге WhatsApp аркылуу жибере баштайт экен. Сен мындай болуп калдың, тигиндей болуп калдың, ал мындай эле да, сен кечээки күнүңдү эстечи тиги депчи. Анан мен айтам да, мен айттым баарына эле. Мен бул нерсеге жетсем дагы, жетпесем дагы, жетсем сүйүнүп, мен силерге эмне жамандык кылдым? Колуман келген жардамды бердим го. Ошол жардамды көтөрө албай атасыңарбы? Менден бөлөк силерде маселе жокпу? Балдарыңар жокпу? Жумушуңар, оокатыңар жокпу? Менден бөлөк сынай турган бир иш чараңар жокпу? Кечеги менен көбүп кеттиң дегендейби? Ооба. Мен көбүп кеттимби? Силер үчүн ар бир адамдын деңгээлинде бияында экен. Ал адамды көбүп кетти, начар көргүсү келсе, ал адам ошондой көрүнө берет экен. Бизде ошондой сабактан үйрөттү. Позитив. Эң негативке убакыт саатыңарды коротпогула. Даже мен Казакстанга обучениеге баратканда 4 бала менен бардым. 4 баланын азыркы жанында Санжар деген балам жүрөт. 4өөнүн 3өө барганда эле негатив башталды да. Анан мындай турбайбы шарты, тигиндей турбайбы шарты. Аларга мен түшүнөм, биз азыр шарт кое албайбыз. Бизге билим сабак берели, ушул соода тармагын жумуш берип аткандан кийин ушуну үйрөнүшкө биз булардын эчтекесин да ача элекпиз. Биз Кыргызстанга, Бишкекке келип элекпиз. Анан тигилер ушунт негатив баштаганда эле бизден Шынар айым келди, региональный директорубуз келип туруп эле 1-2 саат сүйлөшкөндөн кийин эле айтты. Бияктан 3 кыргыз баланы алып баргам. Анан Урмат мырза, бул 3 баланы биз бүгүн эле увольтете береличи, кете берсинчи дейт. Бизге бул негативный адамдарга убакыт саатыбыз жок. Неге дегенде бул негативный адамдар бөлөктөрдү да биз алда койгон максатка жете албайбыз деди. Анан бир Санжар деген балам эле калды. Санжар, сен ойлон анда деп. Эртесине чейин ойлончу десем, Санжар мен калдым, Урмат байке, сиз менен болом, аягына чейин чыгалчы. Эмненин үстүнөн чыгат экенсиң? Мен деле билбейм. 22-де болчу анда, азыр 24-кө чыгып калды. Тиги 3 баланын эртеси эле акчаларын баарын төлөп кетирди дагы. Тиги бала калды. Ошол жерде ошо чөйрөңдү жакшы өзүң, жанагы орустарда айтат, единомышленников деп. Ошол чөйрөнү алмайынча мага ошол жактан түшүндүрдү. Ошондой адамдар сени таппайынча ийгиликке жетпейсиң дейт да. Ушул адамдар менен сен алга койгон ийгиликке жетишиң баттагы анан жеңил да болот деген да. Ушунун негизинде мен азыркыга чейин ошону түшүндүм. Жанагындай негативный өзүндө проблема болгон адамды мен үйрөтө албайм. Мен аларга айтам, билим ал, динге бар, намазыңды оку, садагыңды бер, ниетиңди оңдо, түздө. Анан Кудайым берет. Кудайым деле ошондой жакшы беришин адамдар жакшы көрөт экен да. Анан сиз бизнес тренингтерге дагы көп катышат экенсиз го. Негизи эксперттер, баягы азыркы тил менен айтканда, онлайндын тили менен айтканда, эксперттер бизнести туура жолго салыш үчүн система керек деп айтышат го. Анан негизи ал эмне деген система экен? Чындап эле ошол бизнесмендерге жумуш ийгиликтүү болуш үчүн система керек бекен? Окуп үйрөнүш керек бекен? Система сөзсүз керек. Эмнеге дегенде биздин балдарыбыз соодада жүргөндөрүбүз көп арасы мен бизнесменмин, мен соодада жүрөм дегендин эмеси бар да, катачылыктар бар. Бизнесмен деген сөздүн өзүнүн бир талаптары бар. Бизнес деген сөздүн бир өзүнүн талаптары бар. Анан предприниматель деп коет орустарда, же соодагер, алып сатуучу, алардын өзүнүн талаптары бар. Бизнес деген сөздү орустарда которгондо без нас деген сөздөн чыккан дейт. Бизге сабакта айтып берет. Бизсиз, жетекчилерсиз ошол иш аракетин жүрө бериш керек да. Сен жок да. Асан жок болсо деле жумушуң жүрө бериш керек. Үсөн жок болсо деле жумушуң жүрө бериш керек. Ошон үчүн бул бизнесте системалуу түрдө системага алып келүү жана коюу бул өтө оор нерсе. Бул оор нерсе. Алып келип туруп эле коюп койдуң, болду, бул ошоюнча кетет деген багыт менен үмүттө калсаң, бул катачылык болот. Эмнеге дегенде, келип бизнести алып келдиң, жана ушул алып келгенден эми күнүгө ушул система иштеш үчүн сен жок. Күнүгө бул өзүң менен, жамаатың менен, командаң менен ошо компанияңда иш алып баруу. Ошондо бизнесиң иштейт. Мисалга алып келсем, биз ошо машина, мынакей унаа жаатында жүрөбүз. Машина бул бир система.
эми ошону күнүгө бул жүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Майын кошушубуз керек, суусун карашыбыз керек, бензинин куйушубуз керек же газын куйушубуз керек деген сыяктуу эле. Бул да бизнес келдин. Ошо тиги балаңды карашың керек, бул балаңды карашың керек. Тиякта өзүң келаткан заказ берген Кореядан машиналарыңды карашың керек. Бияктан келген машиналарды оформлениялашың керек. Биякта келген кардаларыңдын талаптарын жанагы өзүнө каалаган машинаны алам деген талаптарын аткарышың керек. Бул бизнес деген күнүгө системалуу түрдө 9-дан 7-ге чейинки иштей турган убакыт бизнеске силерди алып келет. Анан убакыт келгенде бизнес деген нерсе ошо сиз жок болсоңуз да, Асан жок болсо дагы бизнес өзүнө өзү тиешелүү күчтүү кызматкерге байланыштуу алдыга жүрө берет. Бизнесмен ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз окуп туруш керек, анткени баягы сиз айткандай тенденциялар, талаптар өзгөрө берет, Окубаса азыркы замандын талаптары мурун жылдап өзгөрбөсө, азыр күнүгө өзгөрүп кетип атат. Демек азыр бизнес кылуу мурдакыга салыштырмалуу оор болуп калыптыр да. Мурдакыга салыштырмалуу кардар табуу дегендей. Мурдакыга салыштырмалуу оор да деп айтсам болот, бирок бул замандын талабына. Бирок ушул бизнести жанагы мен айтып атам, адамдын өзүндө баардык проблема экен. Менин бизнесим жүрбөйт, содам жүрбөйт десең отура берет экенсиң. Проблеманын баары биздин башыбызда экен. Ошол проблема болгондун бир четинен жакшы экен бизнесте. Неге? Ошол проблема болсо, проблеманы чечүүнүн жолунда конкуренция деген бар, соода деген бар, эмелер бар, кардарларың бар, өзүң партнерлоруң бар. Ошонун негизинде баары менен жакшы бир толкунда, орустар айтканда волнада баары ыраазы болуп бир толкунда алып барсаң, ошондо бизнесиң жүрө берет экен да. Эгер сен бирөөнүн аркынын аманат берген кыянат кылып көңүлүн картырсаң же экинчи кардарыңдын аманат кылган бир мамилесин көңүлүн калтырсаң, анда алдыга жылбайсың, бизнес болбойт анда. Анда алып сатуу эле, эптеп алдым, эптеп саттым, болду. Бул эмне болсо ошо болсун, кардарымча. Тиги кардарым эмне болсо ошо болсун, же партнерим. Мен жашасам болду деген, бул бизнес эмес, бул алып сатуу. Бүгүнкү күн менен жашаган бул сатуучу болот экен, Бүгүнкү күн менен жашаган сатуучу. Бизнес деген бул жылдар, мен жана айтып кетпедимби, чет өлкөдө чоң корпорация, бизнес компаниялар бул бир күндүк же бир айлык же бир жылдык эмес. Булар 10 жылдан 50 жылга чейин алдына койгон чоң максаттар бар. Ошол боюнча иштейт чоң бизнестегилер. Биз дагы азыр ушул Тулпар командабыз менен Тулпар компаниябыз айтат, бизде сабакта айтып келген, аны баары билет. Ошол карда которгондо өмүр бою сенин кардарың деген бизде идеология, то есть клиенты на всю жизнь. Ошол биздин кардарыбыз биз менен өмүр бою ошол соода тармакта унаа алып өзүнүн ишин жасаганда биз колдон келген эң жакшы сапаттуу унааларды жана мамилебизди көргөзгөнгө аракет кылып атабыз да азыр. Эми сиздин автосалондо унаалар кайсыл мамлекеттен келет? Анан кайсыл үлгүдөгү унаалар көп, же болбосо ошол биздин мырзалар кайсыл үлгүдөгү унааны көп алышат дегеним да. Мен сиз айтып кеттиңиз, автосалон дебедиңизби? Азыр автосалон бир хайп болуп кетпедиби? Бу 25-жылга атуу хайп болду. Таш ыргытсаң автосалон баштанат. Мен деген кичине машина алып сатканды көрүп алгандар автосалон ачып күйүштү, көбү жабылып атышат. Бул чынында жеңил эмес. Бул мен айткам, ошол жанагы финансылык грамоталык жана ошо бизнес тармагында жүргөн адамдар билет муну. Анан биздики азыр Тулпар автосалонубуз жамаатыбыз менен ошо Корея унааларын алып келебиз. Кардарлар буйрутма берсе дагы, заказ кылып алдырса дагы алып келип беребиз. Жана өзүбүз ошол машиналарыбызды, унааларыбызды өзүбүз дагы алып келип, ушул кардарларыбызга жакшы унааларды бергенге аракет кылабыз. Жана биздин өзүбүздүн партнерлорубуз дагы бар. Ошо унааларыбызды сатып берип койгулачы деген партнерлорубуз дагы бар. Алардыкын дагы алып сатып бергенге аракет кылабыз. Анан ошолордун арасында эмне чоң маселе, баары билет. Биз чет өлкөдөн ошол Кореядан алганда урулган, жанагындай согулган же чөгүп кеткен эмеси жүргөн ылдамдыгы артка түрдүрүлгөндөрдү аябай аракет кылабыз албаганы. Ошондо дагы болуп калат да, ошонун арасында мындай тиң, ошолорду отказ беребиз. Ай жок, биз муну ала албайбыз. Кореядан муну отказ кылгыла деп. Анан унаанын дагы машинанын сапатына жараса баасы болот. Бирөө эле ошол азыр эң бизде
жакшы машиналардын бири Hyundai Sonata, K5, Kia K5 үлгүсүндө машиналар болот, Grandeur же K7 деген сыяктуу. Алар сапатына, жүргөн убакыт саатына, комплектациясына өзүнүн бүт баарынын баасы ар кандай болот. Аны биздин кардар үчүн биз эптеп бир начар машинаны алып келип, анан эптеп бир сатып алып эмне болсун, жана айтып кеткендей, мамиле кыла албайбыз. Эмнеге дегенде, биздин талаптар бизден эмес, бизден дагы өткөн ошол банктагылар дагы микрокредитка же бөлөк лизингтер болобу, алар да ошол талап коюпту. Алар да бизден жакшы, сапаттуу унааны талап кылып калышты. Анан азыр бардык жерде эле бөлүп төлөө системасы чыкты го. Анан сиздерде дагы бул система барбы? Бул система азыр бөлүп төлөө бизде эң биринчи ошол автосалондордун үйүнөн, биз автосалондордун арасынан биринчи катарларда турабыз деп айтсам жаңылышпайм. Эмнеге дегенде, көбү бизден ошо жардам сурайт, кичине тажрыйбаларыңар менен бөлүшкүлөчү деп сурайт. Анан биздики автосалон эмес, негизи биздики соода үйү. Тулпар соода үйү. Эмнеге дегенде, ошо кардарларыбыз ошо биздин офиске келгенде, салонубузга келгенде, мындай өзүн кичине дагы болсо үйүндө отургандай сезип, үйүндө жүргөн мамиледе болууну каалаганбыз да. Эмне дегенде, ошол биз Казакстандан чоң ири суммага сатып алганбыз бул биз Тулпар автокомпаниясын. Анан ошол Казакстанда Кюфо Тулпар автомобильный дом. Соода үйү да. Анан биздики негизи соода үйү, анан баары ошо Тулпар авто соода үйү болуп айтылыш керекпи? Туура ошондой. Тулпар авто соода үйү болуп айтылат. Бирок автосалонго көмүп калгандар эми элдерге биз деле жок деп кайра эми айтып түшүндүрүүбүз келген жок. Эми автосалон болсо мейли аларга эми ошондой туура кабыл алган болсо автосалон боюнча калтырдык да. Анан эми Instagram баракчаңыз аркылуу дагы көпчүлүк учурда баягы катталуучуларга белектерди тапшырып келесиз го. Ооба. Бүгүн дагы белек тапшырсак кандай болот? Жакшы болот. Эмнеге дегенде, бул мага ошо белек тапшыруу негизи өзүмө жагат. Анан кичинекей да белек болсо берсе, мен аябай сүйүнөм да. Ошо өзүмдү кандай динде эле айтат го, сен өзүңө кандай мамиле жасасаң, бирөөлөргө да ошондой жаса депчи. Анысы кандай ошо өзүм белекти дагы алган жакшы көрөм. Аны карабайм, ал кымбатыбы же кичинекейби, ага капаланбайм. Бул ошол кылган белегинин сага сый урматы деп билем да. Анан биз өзүбүздүн мынакей Instagram баракчабызда кайсы жерге мынакей кечээ жакшы, мисалы жашыл дем фестивалына бардык, өзүбүздүн белегибиз менен бардык. Бир жерге барганда ошол аракет кылабыз биздин белектерибиз менен барып ыраазычылык айтканды. Анан бүгүн белексиз сизге келе албай калдым, себеби дегенде, бүгүн эс алуу күнү болуп калды. Сиздердики биз жумушта болбой калдык. Кечээ бүгүн ошо иш чаралар болуп калды. Бирок сөзсүз бул анда биринчи жана аякы биздин интервью болбосун, как подкаст сыяктуу. Эртеңки наркы күндөрү биз сөзүбүз убадабызга туруп келебиз. Кичине да болсо белек менен ыраазычылык айтканга. Анан биздин анда сиз айткандай катталуучуларыбызга ойнотолу белегибиз бар. Ар дайым биз белек бергенге сүйүнөбүз, колдойбуз андай иш чараларды. Анан жамаатыбыз менен дагы ушул иш чарага жакынбыз дегендей. Анда биздин Тулпар автосалонго тиешелүү бир сиздер дагы айтсаңыздар, оюңуздар, пикирлериңиз болсо, кандай бир жакшыга жанаш, жамандан адаш демекчи, ушул биздин Тулпар автосалонубузга тиешелүү бир жакшы бир ой пикирлер же жакшы бир видео чыгара турган болсо, ошо биздин катталуучулардын арасынан анда бир 5 киши тандап алалы. Ошол 5 кишибизге биз сиздердин атыңыздардан ошол ТВ15 менен биргеликте тапшыралы анда. Алар өздөрү видео тартыш керекпи же ушул видеонун астына комментарий жазыш керекпи? Шартын эмне кылыш керек? Ошону ойлонуп айтпайсызбы? Эми азыр эме болуп атат, аябай мындай хайп деп койсо болот. Жана хайп деген бир катуу сөз чыкты. Мен ошо хайпты көбү туура эмес кылат, көбү туура кылат дегендердин арасынан туура кылгандарга жакын да. Хайп кылалы, бирок туура. Элдерге жакшы мамиле, элдерге кызмат, элдерге бизге берешегиндегибизди, ыраазычылыгыбызды айтып дегендей хайп кылсак болот. Аны туура жагынан кабыл алам. Урматтуу достор, бизден бүгүнкү берген маегибизде ушул подкастта кичинекей конкурсубуз бар. Кимде ким бүгүнкү видеого комментарий калтырып, биздин компаниябыздын, жамаатыбыздын жакшы бир ураан жазса, ошонун арасынан 5 биздин жеңүүчүнү тандап, ушул белектерибизди биз ыйгарабыз. Анан эми эң акыркы суроом ийгиликтүү бизнесмен болуш үчүн 3 кайсыл катаны жасабаш керек экен?
Эң биринчи ийгиликтүү менин башыман өткөн 3 катачылыкты белгилей кетсем, анда эң биринчи бул аманатка кыянат кылбаш керек экен. Ишенген адамга кандай болсун, сен артка кетип кал, сен минус болуп кет, бирок аманат кылгансың, ошонуңа анда кыянат кылбай, намыстанып, жообун ага кишини да күйгүзбөгөндөй кылып, мамиле жасап ишин бүтүрүшүң керек экен. Аманатка кыянат деп айтат элем, эң биринчи. Ийгиликтүү болуш үчүн экинчиси ийгиликтүү адамдардын чөйрөсүнө уялбай бар, кошул, аралаш, сура, жүр ошол жерде. Мен айтат элем, ошол ийгиликке келерде Анарбек мырза бар, мына биз экөөбүз азыр чогуу жетектеп келебиз, чогуу партнербуз, Тулпар автосалонун жетектеген. Ушул кишинин салондорду кыдырып, мен Казакстандан келгенден кийин, мен ушу Анарбек мырза менден инийибиз да болуп кетет, кичүү, бардым жумушуна. Барып мен ушундай сабагым бар эле, кичине билет элем, соода алганды, унаа жагын дегенде, а киши коркуп, менден биринчи коркту да, сиз кимсиз, каяктан келдиңиз, байке орун жок деп. Мен болбой эле кайра 3-4 жолу келдим. Бир жумада 3-4. Сиз мага убакыт бериңиз, байке мен сизге акча төлөй албайм, акча андай сиздин тажрыйбаңыз көп экен. Мен бекер иштейм дедим. Наки мен ошол иштеп аткан убакта балдарым билет, Анарбек мырза да айтат, мен 1 ай бекер иштедим. Мен 1 айлык жумуш мен сиздерге көргөзөйүн, анан мен керекминби, керек жокму айтсаңыз болот деп. Ошондо 3-4 баланын аягы 1 ай 2 айга жетпей 20-25 бала болду да. Соодабыз да көбөйдү ошондо. Анарбек мырза айткандай, ошо ийгиликтүү адамдардын, ал ошол малда ийгиликтүү адамдардын, азыр да ийгиликтүү адамдардын, аябай жакшы инсандардын бири. Ошону айтат элем, ийгиликтүү адамдардын уялбай барып, кошулуп, жазып, азыр замандын баардык шарттары турат, аралашыңыздар. Экинчиси, биринчиси мынакей аманатка кыянат жок болду, экинчиси ийгиликтүү адамдарга кошулуңуздар. Үчүнчүсүн айтат элем эме, бул ийгиликтүү адам, жумушуңузда ийгилик болсун десеңиз, бул кайрымдуулук. Кайрымдуулук бул сиздин ушул бизнестин фундаменти деп айтсам болот. Эмнеге дегенде, мен эмес, же тиги пенде эмес, кайрымдуулукту баарын мен берешен болоюн, Аллага таянгыла болду. Алла берет, Алладан келет, Алланын казынасы чексиз болду. Мен 3 эле нерсени айтылат элем. Калган ушул 3 нерсени кылсаңыздар, анда ийгиликтин башатын мен чын жүрөктөн ишенип айталам, ушул башыман өткөн нерсе, сиздер дагы ийгиликке жетесиздер. Ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, бизге чейин, бизден кийин иш чараңыз да бар экен, ага карабастан бизге келип бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан Кыргызстандагы номер 1 делген эл ушул жерден унаа алсам экен деген авто үй болушуңуздарды мен каалап тилеп кетем. Анан урматтуу теле көрүүчү, бүгүн болсо биз мына ушундай Тегирмен подкастта сиздер менен өзгөчө кызыктуу, жакшы маек курдук деп ойлойм. Бүгүн бизде конокто ишкер, бизнесмен, активист, кыргыздын мыкты уулу Мерген Урмат мырза бүгүн бизде конокто болду. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кудайбердиева алып бардым. Аман туруңуздар.